Москва, Казахстан границага чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Депутат ноокатта окуучу кыз мугалим тарабынан зордукталганын билдирди. Бүгүн 2 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Надира Нарматова ноокатта окуучу кыз мугалим тарабынан зордукталганын билдирди. Эл өкүлү жыйында ички иштер министринин орун басары Эркебек Ажыркожаевка кайрылып, окуяны тактап, ишти көзөмөлгө алууну суранды. Мен маалыматты так айтпайм. Сиздер аныктап чыгыңыздар. Ноокат районунда бир окуучу мугалим тарабынан зордукталып, учурда кыз ооруканада. Ал эми шектүү камакта. Бул өтө чоң жаман нерсе. Сиз ушул окуяны аныктап, мыйзам чегинде көзөмөлгө алыңыз, деди эл өкүлү. Коркутуп жатам. Депутат Таштанбеков Жапаров менен Ташиевдин сүрөтүн кимдерге көрсөтүп жатканын айтты. Бүгүн 2 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Акбөкөн Таштанбеков 3 жылдан бери Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы каттоодон өтпөгөн социалдык объектилер боюнча документтерди чогултуп жүргөнүн билдирди. Ошондой эле ал социалдык объекттерди убагында атка минерлер өздөрүнө каттатып алган учурлар көп экенин белгилеп, аларды кайтарууда өзгөчө ыкма колдонгонун айтып берди. Мен барып туруп 2 сүрөттү көрсөтүп жатам. Бири президенттики, аны көргөндө эле бул кишини сыйлайбыз, өзүбүз эле өткөрүп беребиз деп жатышат. Бири Камчыбек Ташиевдики, ошентип коркутуп жатам. Алар болсо өз ыктыяры менен өткөрүп берип жатышат, деди ал. Эл өкүлү эми мүлктөрдү мамлекеттин менчигине каттатууда көйгөйлөр болуп жатканын белгиледи. Жазында берейинчи, Оштун мэри таң атпай алдынан чыккан балага убада кылган акчаны берди. Бүгүн 2 апрелде Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Озгор айылындагы жаш балага убадалаган акча каражатын берди. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Маалымдалгандай, мэр аталган айылдын тургуну Бекбол Сулайманжановго Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. 200 000 сом тапшырды. Ал эми өспүрүм акчаны быйыл күздө эмес, жазда кайтарып бере тургандыгын билдирди. Беле кетсек, Оштогу кезектеги таңкы рейдте мэр 13 жаштагы өспүрүмдү жолуктуруп, ага мал сатып алууга колдоо иретинде акча бөлүп берүүнү убада кылган. Анда кала башчысы бир саан уйга жана 5 койго каражат берерин билдирген. Жогорку кеңеш Султанбай Айжигитовдун ак үйгө киргизилбеши боюнча билдирүү жасады. Султанбай Айжигитовдун мандаты Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылгандыгына байланыштуу ал парламент имаратына киргизилген эмес. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын 28 марттагы жыйынында партиялык тизме менен Ыйман Нуру саясий партиясынан шайланган депутат Султанбай Айжигитовдун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу чечим кабыл алынган. Бул боюнча БШКнын тиешелүү токтому жогорку кеңешке келип түшүп, ыйгарым укуктары токтотулгандыгына байланыштуу Султанбай Айжигитовдун депутат катары парламент имаратына кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү тиешелүү эрежеге ылайык чектелген. Анткени жогорку кеңештин имаратына депутаттар жана аппараттын кызматкерлери атайын белгиленген эшиктерден өтүп, электрондук түрдөгү каттоосу боюнча гана кире алышат. Ал эми жарандарга атайын берилген уруксат кагазы менен парламент имаратына кирүү
мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Султанбай Айжигитов болсо депутаттар жана кызматкерлер кирген эшиктен кирүүгө аракет кылып, ыйгарым укуктары токтотулгандыгы тууралуу токтомду көрсөткөндөрүнө карабай, коопсуздукту караган кызматкерлерди тасмага тартуу менен алардын ишине тоскоолдук жараткан деп билдиришти парламенттен. Бүгүн 2-апрелде Султанбай Айжигитов жогорку кеңештин имаратына киргизилген эмес. Садыр Жапаров Орусиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басарын кабыл алды. Бүгүн 2-апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстанга иш сапары менен келген Орусиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Айверчукту кабыл алды. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, мамлекет башчысы өкмөттүн төрагасынын орун басарынын сапары жемиштүү болуп, ал эми жетишилген макулдашуулар, өзгөчө өз ара түшүнүшүүгө, толук ишенимге негизделген стратегиялык өнөктөштүктү мындан арыда бекемдөөгө, өөлгө болоруна ишеним билдирди. Садыр Жапаров соода-экономикалык, илимий-техникалык, гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясы абдан ийгиликтүү иштеп жатканын канааттануу менен белгиледи. Ал Кыргызстан менен Орусия мындан арыда бардык тармактарда кеңири форматтагы кызматташтыкты өнүктүрүү аркылуу өз ара тыгыз аракеттешүүгө даяр экенин баса көрсөттү. Алексей Айверчук эки өлкөнүн интеграциялык бирикмелердин алкагындагы өз ара аракеттенүү деңгээлине канааттанууну билдирип, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы өлкөлөрдүн жигердүү, жемиштүү кызматташтыгын баса көрсөттү. Ал белгилегендей, Кыргызстандын бул процесстерге катышуусу өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө, бүтүндөй биримдиктин дараметин кеңейтүүгө чындап түрткү берди. Депутат Бекешев Бакиев Жалал-Абадда кайсы акчага ооз ачыруу кылганын сурады. Бүгүн 2-апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев качкын президент Курманбек Бакиевдин Жалал-Абад шаарында өткөргөн ооз ачары тууралуу маселе көтөрдү. Акчаны которууга ким шарт түзүп берди? Бул жерде ооз ачууну кайсыл акчага уюштурду? Ал боюнча соттун чечими бар. Анын негизинде бул акчанын баары мамлекеттин пайдасына алынышы керек болчу. Эгерде соттун чечими жокко чыгып кетпесе эле, деди ал. Эске салсак, Бакиев март айынын аягында ооз ачар уюштурганы белгилүү болгон. Өлкө башчы Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Бозгундагы президент Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып, Беларусь мамлекети аны камабасаңар өткөрүп берели деген талап койгонун билдирген. Президенттин маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына ал кайтарылса, бир топ иштин бети ачыларын жазган. Героин сайып өлтүрүп, Жеңгонун буйрутмасы менен 10 жыл мурун жасалган кылмыштын бети ачылды. Жеңго Кайман аттуу Кадыр Досоновдун буйрутмасы боюнча жасалган 10 жыл мурдагы киши өлтүрүүнүн бети ачылды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМКнын маалыматына ылайык, жакында эле УКМК тарабынан 2015 жылдын 7 августунда Ош шаарынын тергөө абагында Ош облустунун Кара Суу районунун 1980 жылы туулган жаранды өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана акча миздөө иш-чараларынын негизинде бул киши өлтүрүүнүн буйрутмачысы болуп Жеңго Кайман аты менен белгилүү болгон Кадыр Досонов экендиги, ошондой эле өлтүрүлгөн Ош облустунун Кара Суу районунун тургуну экени, ал маркум Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун курамында болгондугу аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө Кадыр Досонов менен жарандын ортосунда жеке кастык мамилелер болгондугу, буга Кадыр Досоновдун Апшак деп аталган кылмыштуу шериктештиктин жалпы каражаттарынан акча өздөштүрүп алгандыгы тууралуу маркум жарандын маалыматы бар экендиги себеп болгондугу такталган. Жарандын Кадыр Досонов тарабынан кылмыштуу чөйрөнүн жүрүм-турум эрежелерине каршы акча уурдаганы тууралуу маалыматы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө жеткирүү ниетинен улам Досонов өзүнүн кол астындагыларга аны өлтүрүүгө буйрук берген. Ошентип 2015 жылдын 7 августунда соттолгон Жалал-Абад облусунун 1986 жылы туулган тургундары жана Ош облусунун 1986 жылы туулган тургунду Досоновдун буйругу менен күч колдонуп, анын тамырына өлүмгө алып келүүчү көлөмдө героин баңизатын сайып, натыйжада ошол жерде каза болгон деп билдиришти УКМКдан. Азыркы учурда тергөө тарабынан бул кылмышка пенитенциардык тутумдун кызмат адамдарынын катыштыгы да текшерилип жатат. Анткени 2015 жылдан бери
жарандын өлүм себеби иш жүзүндө бекитилип келген өлүмгө баңги заттарды ашыкча колдонуу себеп болгон деп гана саналган. Баналдык оорулук фактыларын жашыруу максатында Досонов эч ойлонбостон жердешинин өлүмүнө буйрук берген. Андыктан бул кылмыштын мотивинин кынтыксыздыгына өзгөчө көңүл бурулат. Учурда аталган кылмыш иши боюнча кылмыш жасоого тиешеси бар бардык адамдарды аныктоого багытталган тергөө иш-чаралар комплекси жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу коомчулукка кошумча маалымат берилет деп кошумчалашты УКМКдан. Булак Суперкежи. Кытай Тайванга жакын жерде аскердик машыгууларын баштады. Кытайдын куралдуу күчтөрү Тайвандын айланасындагы масштабдуу аскердик машыгууларды баштады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык Кытайдын армиясы, деңиз флоту, аба күчтөрү жана ракеталык күчтөрү 1 апрелде Тайванга жакын аймактарда машыгуусун баштап, анын алкагында ок атышуулар да болгон. Ошондой эле машыгууларды Кытайдын эгемендүүлүгүн, улуттук биримдигин коргоо үчүн мыйзамдуу жана зарыл чара, Тайвандын бийлигине олуттуу эскертүү жана күчтүү тоскоол деп аташкан. Ал эми Тайвандын улуттук коргоо министрлиги акыркы сутка ичинде кеминде 19 Кытайдын согуштук кемеси Тайванга жакын сууларда болгонун билдирген. Кырдаалга байланыштуу Тайвань машыгууну көзөмөлдөө үчүн атайын топ түзгөнүн кабарлашкан. Учурда дүйнөдө канча адам бар экени белгилүү болду. Жер шарында адамдардын саны 8 миллиард 50 миллиондон ашты. Мындай маалыматты дүйнө калкын изилдеген World Population Review жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, учурда дүйнө калкынын саны 8 миллиард 50 миллион 176 миң адамды түзөт. Дүйнөдө калкынын саны боюнча Индия биринчи орунда турат. Бул өлкөдө 1 миллиард 463 миң 870 миң адам жашайт. Экинчи орунда коңшу Кытай болсо 1 миллиард 416 миллион 100 миң. Үчүнчүдө АКШ 347 миллион 276 миң турат. Ал эми дүйнө калкын изилдеген сайттын маалыматы боюнча учурда Кыргызстандын калкынын саны 7 миллион 295 миң 30 адамды түзөт. Дүйнөдө эң калкы аз бул Ватикан өлкөсү болду. Ал жерде 501 адам жашайт.